Баткен районунун Кызыл Бел айылынын жашоочулары жер астынан чыккан суулардан түйшүк тартып келишет. Анткени тамаркаларына тиккен көчөттөрү куурап, жашылча жемиштерди да өстүрө алышпайт. Көп жылдардан бери өсүп турган өрүк бактары да жоголуп кетүү коркунучунда турат. Зак басып, өрттөр куруп атат. Мына айылдын жаңы айыл курулду эле, мунун астында бергенде былтыр казды. Казып, забыр качырган менен мына выход болуп, чыгыш жагы болгондон кийин, арыктын чыгыш жагы болгондон кийин баары толуп калып да. Чындыгында жер астындагы суулар үчүн каналдар казылган, бирок андагы суулар топтолуп кайра эле өсүмдүктөргө зыяны тийүүдө. Бул көйгөйдү жоюу жагында жергиликтүүлөр ойлонушкан. Анда топтолгон сууну кошуна турган Карабак айылына канал казып жеткирүү жагы пландаштырылган. 6,5 километр ошо Ганжак Оомат проектин жазып, 5 миллион 400 миңдик проектти түзгөнмүн. 2014-жылы ошол баягы пул жетишпей калды деп барып 2014-түн агыр ченинде пул каралды. Бирок ошол пул каралып казылткан маалда какой-то бир себептер менен ушу толук ишке ашпай калды да. Бул долбоордун ишке ашпай жаткандыгын жергиликтүү тургундар кошуна Тажикстандын айылдары да ушул жер аркылуу суу катуусун алгандыгына байланыштырышат. Баткен районунун Кызыл Бел айылынан жер астынан чыккан суулар бул жерге топтолуп, ушул топтолгон суулар бул жагы Тажикстандын аймагына ушул канал аркылуу азыркы учурда 300-400 литр суу өтүп турат. Ал эми жергиликтүүлөрдүн айтымында бул жай айларында бул жерде 1 кубка жакын суу Тажикстандын аймагына өтүп турат. Кыргызстандан чыккан сууну кошуна өлкөнүн тургундары акысыз пайдаланышат экен. Долбоордун ишке ашпай жаткандыгы Кыргызстан тараптан кимдир бирөөлөр жеңишинен сууну сатып пайда көрүп жаткандыгында деп шекшип турушат. Эгерде 6,5 чакырым жерге канал казылса, коңшу мамлекетке өтөт деген суунун көлөмү кескин түрдө азаят. Пулду жылдыга карай жатат. Карайттар, эмне себептер, бирөөдүн бир какой-то бир эмелери бар, үстүдөн бир басымдык болуп табы, аны бизге айтпайт дагы. Анан ушул суу пулдар автоматически жоголуп кетет да, акчаларчы. Оомат Ганжак суу. Тажикстандар бекер ичип бактарын көгөртүп, мисалы үчүн, бизге караганда 11 аршуулар деңгээли өсүп кетти да. Учурда областык суу чарба башкармалыгы тарабынан 2 чакырымга жакын канал казылган. Бирок акча каражаты каралбагандыктан ишти улантуу токтоп турат. Мындан сырткары канал казылуучу жер Карабак айылынын өкмөтүнүн балансынан суу чарба башкармалыгына өткөрүлө элек. Эгерде биз суу тосо турган болсок, Тажикстанга кетип аткан 700 литр суу тосулса, алардын 700 гектар жок дегенде багы суусуз калат да, мындай айдоо жерлер. Ошондуктан мен ойлойм, азыр бизге ушундай плотный жанагыдай аракет кылып, бул тосуулар болуп жатат деген ойду айтасам. Мына ушундай жолдор менен чечилбей жаткан суу маселеси Карабак айылындагы өрүк бактардын кыйылышына алып келди. Айылдыктардын негизги кирешеси өрүк болгондуктан мындан ары кандай күндү көрөбүз деп убара тартып турушат. Ондогон жылдардан бери өсүп мөмө берип жаткан дарактар курап калган. Эми бул жерде эң негизги көйгөй суу болгондуктан мына биздин айылда 7000 население жашайт. 7900 деп айтты, почти 8000ге жакындап калган население жашайт. Ушул населениялардын ар бир коргондо 15тен сотиктен берген бир тыйын бирөө киреше албайт. Учурда Карабак айылынын тургундары төрткүл суу сактагычынан келген суудан пайдаланышып, май айынан тартып сентябрь айына чейин күн-түн дебей сууда кезекте турушат. Ошондой болсо да 4 ай гана берилген суу 2000 гектар жер аянтына жетпейт. Ал эми көтөрүлгөн долбоор ишке ашса, жылдын 4 мезгилинде суу катуусу менен камсыз болушмак. Нургазы Жайнаков, Жыргал Айтматов, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.